Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен фермерлер. Бүгүн биз сиздерге асыл тукум уйларын көрсөтүп беребиз. Биз мына Канттагы карантиндик зонадабыз. Бул жака билесиздер, чет өлкөлөрдөн мына асыл тукум уйлар келет. Учурда биз туугандар мына Кант шаарына жакынкы жердебиз, карантиндик зонада дедик. Демек карантиндик зона дегенде чет өлкөдөн келген уйлар келет, мына ошол жерге кирет, баардык жагы текшерилет. Каны дегендейчи, жана бруцеллез башка жактар анан вакцинациясында алынат. Булар таза чыккандан кийин буюрса сатыкка чыгып атат. Жалпы башы 50 баш цементал, мына таза цементал уйлар сатыкка чыгып атат. Мына эң жаштары мына кунажындар биринчи туут, анан эң жаш чоңдору экинчи туут туугандар. Бирди жана экини тууй турган жаш уйлар сатыкка чыкты. Ичинде 3 баш мондай бука бар. Булар линия Голландия, европейская линия. Европада буларды мамбеляк деп коет, өзүңүздөр билесиздер туугандар. Цементал десеңиздер дагы болот. Мына уйларды мен азыр бир четтен айландырып көрсөтөмүн. Эгер кимде ким парада уй кармаймын, бир асыл тукум уй фермасын түзөм дегендер болсо, мына ушул пародага кызыгып, ээсине чалып, дагы мындай детально сурап, булар кандай болот, эттүүлүгү кандай, сүтү кандай, сүт бериши кандай, ысык суукта жүрүшү кандай, ушуларды ээсинен чалып сурап, байланышып, кыскасы асыл тукум ферма дегенде ким? Бир киши бир жакшы ферма курду, ошол жака 150 баш, 200 баш уй киргизип, музоолорун сатып, сүтүн алып, жер иштетип, бир чарба түзөм деген кишилерге айта турган парода. Андай чоң чарба түзгөндөн кийин жумушчу күчү кетет. Тоют көйгөйлөрү башталат, тоют көбүрөөк кете баштайт дегендейчи. Ал жака мындай процесс тез жүрө турган, пайданы тез алып келгенде жакшы пайда алып келе турган ферма түзүш керек. Ошондой фермага мына ушундай парода уйларды кылбаса, жөнөкөй мал менен иш кылып кетиш кыйын. Ошондуктан кимде ким парода издей турган болсоңуздар, издеп жаткан уюңуздар келди, түз эле ушул жака келесиздер да ушуларды көрөсүздөр. Азыр мен могул жакта аралап киремин. 3 баш букасы бар. Билесиздер, мисалы могу уйдун баасы башка, бул уйдун баасы башка. Ошондуктан буларды дүң алам десеңиздер, баасы келишимдүү болуп атат. 5 баш же 10 баш же тандап алам, же мындайларын алам, же мондай биринчи туут мажындарды алам, же мондай гиганттарын алам дегендерге бул келишимдүү. Ээсине чаласыздар. Мен мынчаны алайын, же баарын алайын десеңиздер, ээси өздөрү сиздер менен келишет. Албетте эч ким кымбат сатпайт. Анткени ал иш кыйын. Мына желиндерди караңыздар. Жылас уйлар, Мына жанагы Аскар Автодубай айтып аткан жылас деген уйлар, мына машинанын жыластары деп атпайлы, мына уйлардын жыластары. Акыйкатта өтө сонун уйлар келген. Бул уйларды колдон качырбаш керек. Мен айтып жаткан кимде ким парода менен ойноймун, парода кармаймын, чоң ферма түзөм дегендерге мына ушулар айтат. Өзүңүздөр дагы түшүнүңүздөр. Булардын баалары демек келишимдүү. Ичинде 3 баш букасы бар, жалпы башы 50 баш мына ушул уйлар. Бүт баары бооз, жана желиндерин көрдүңүздөр, туу индеп калган. Картаң уй жок бул жерде. Бүт өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына желиндерин бир четте мен көрсөтүп коем мына жерде. Мына желини артынан карап коңуздар, мына уйдун желини, мына суу ичип аткан кунажындын желини. Азыр мен сиздерге эс түшүндүрүп берип аткан, маалыматты түшүндүрүп берип атам туугандар. Мына биринчи туут кунажындар, мына желин салып калган, көрдүңүздөр? Мына ушундай. Парода дегенде түшүндүңүздөр, демек булар эт сүт багытында. Стойлуу режимге да мыкты, фермада караганы. Көп уйларда баягы туяк ооруусу болот, булар анчалык деле эмес. Булар андайга жакшы. Анан жайыт ар кимде ар кандай, кээ бирлер ысык жайыт, кээ бирлер суук жайыт, кээ бирлердин жери таштак, кээ бирлердики ысык болот, кээ бирлердики нымдуу болот. Ошого жараша булар адаптация болуп, бир аз живучий мал. Живучий дегенде булар бир аз эттери жоонураак, чалы букасы мындай, көрдүңүздөрбү? Эртең булардын эркек балдарын алып бакканга дагы ушуларды бир карап көрүңүздөр. Кысасы бул фермага өтө айтат, мыкты парода. Букалары канча жаштык экен?
Bukalar kança жаштык эле? 2 жаштык болуш керек, а? Мына 1,5 2, мына көрдүңүздөрбү? Өтө чоң эмес, азыр уйга иштеткени мына өзү көрүнүп турат. Көлөмүнөн. Bir çaçıratып көрсөтөлү, мына уйларды. Bir 5% ток мүйүздүү экен, 95% токол. Машалла. Мына желиндери. Мына желин көрсөтүп коеюнбу? Уйдун желини. Мына жылас ой. Болду шеф. Мен эми көрсөтөм өзүңүздү. Фермага келиңиздер. Ушул уйларды колдон чыгарбаңыздар. Таза. Bir 5-6 başı mүйүздүү. Bir 55% mүйүздүү туугандар. Калганы дээрлик 95% токол. Biz videonun sonuna geldik. Esine çalasızlar, koşunca soruları dalasızlar. Darегин дагы bir ret kaytalap koyayım. Чүй облусу Ысык Ата району Кант шаарындагы карантиндик зонада. Кант шаарына жакынкы жер.